Балдарды ковид оорусунан кийин эмне болушу мүмкүн? Бул эң биз корккон пневмония оорусу. Андан сырткары да көптөгөн кабылдоолор азыркы учурда көрүп атабыз, балдардын арасында көп кабылдоолор кезигип, балдарды жоготуп алуулар кезигишүүдө. Ошол себептен биз балдардын өмүрүн сактоо максатында биз эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Эң биринчиден коллективдүү иммунитет болушу керек. Коллективдүү иммунитет болуш үчүн биз улуу адамдар эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Бул 18 жаштан жогорукулар эмдөө алышыбыз керек. Ал эми Pfizer вакцинасы болсо 16 жаштан жогору, эгер кандайдыр бир көрсөтмөлөр болсо 12 жаштан жогорку балдарды эмдөөдөн өткөрсө болот. Бул коллективдүү иммунитетти көтөрүү менен андан сырткары санитардык норманы сактоо менен балдарды ушул оорудан сактап калганга болот. Санитардык норма демекчи бул жөнөкөй гана баягы колду самындап, учурунда самындап жуу, андан сырткары чүчкүрүү, жөтөлүү этикетин сактоо, сыртта эки жакта көпчүлүк жерде жүргөндө маска тагынуу эрежесин сактоо. Эгерде адам ооруган болсо, өзү мүмкүн болушунча башкалардан обочолонтуп маска тагынуу, башкаларга жуктуруп албоо аракетин жасоо, ушулардын баары биздин келечектеги балдарыбыздын өмүрүнө коркунуч келтирген ушу ковид оорусунан сактоого мүмкүнчүлүк түзөт.